Кыргыз спорт ТВ Өзгөн шаарында бүгүн Кыргыз премьер лигасынын дайыр командасы үйлүү болгон турат. Зулпукар Ормонов атындагы стадион салтанаттуу түрдө ачылып, анда майрамдык программа менен коштолуп, Өзгөн ошму беттеш менен уланат. Андыктан толугу менен биздин репортаждан көрө аласыздар. Бул Өзгөн шаарындагы тестиер жаш балдар. Гези келгенде асфальт болгон жерде эле футбол ойнай калышат. Гүлшал болуп тердеген балдар чөптүү талаада ойногонго эки көзү төрт. Ушул жактан 1 чакырымга жетпеген жерде Заманбап стадиону ачылып жаткан маалы. Бул балдардын кыялы аткарылышына эми мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мына азыр Өзгөн командасынын жаркын келечегинин алдында турабыз. Жаш командалар менин жанымда турат. Ассаламу алейкум. Мына дал ушул стадиондун ачылышы силерге кандай эмоция берүүдө? Кадимкидей майрамдык маанай болуп жатат. Силерге канчалык маанилүү? Бул стадион курулушу бизге өтө маанилүү. Биз келечекте ушул жерде топ тээп, Өзгөндүн намысын коргонго даярбыз. Союз маалында салынып, тагыраагы 1968 жылы Өзгөн совхозу тарабынан курулган стадиондун эскилиги жеткен. Анын оңдоп түзөө иштери жана ага караштуу аймакты жакшыртуу боюнча иштер 2024 жылдын 1-июлунда башталып, эми аягына чыкты. Стадиондун жалпы аянты 3 гектардан ашат. Заманбап талаптарга жооп берген стадиондун трибуналары 2240 көрүүчүгө ылайыкталган. Толук реконструкциядан өттү. Буну эл аралык уюм Арис уюм менен чогуу Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашырдык. 24-жылы реконструкция башталган, быйыл бүтүп ишке берилип атат. Бул жерде ошол Өзгөн шаарынын Ормонов Зулпукар атында спорт комплекси болуп бүттү. Эмне дегенде спорт комплекске көрүп турганыңыздардай бул оюн таласы, футбол оюн таласы, андан кийин чуркоочу жайлар, жеңил атлетика, трибуналар, ошол анан биякта ошол волейболго, башка спорттун түрлөрүнө да караштырылган. Августта Зулпукар Ормоновдун атындагы стадиондун ачылыш аземи өтүп, майрамдык шоу программа менен өттү. Концерт белгилүү ырчылар менен коштолуп, келген көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрдү. Бул стадион бир каралбай калган, бир таштандыдай болуп калган, мусорный немеде таладай болуп калган жерле да. Мына бүгүн биз келип, ушул көрүп алып абдан укмуш өзгөрүптүр да. Мындай өзгөрүүнү эч эл күткөн эмес да. Ушунчалык ыраазы болуп атат, бардыгы сүйүнүп, мына өзүңөр күбө болуп атасыңар. Мамлекетке чоң ыраазычылык, рахмат. Атмосфера, футбол өзү бардыгы абдан сонун болуп жатат. Биз азыр Өзгөндүн командасына болеть этип келдик. Баарына ийгилик каалайм. Стадион өлө жакты, аябай атмосфера сонун, кызыктуу болуп атат. Өзгөн районунда, жалпы Кыргызстанда тарыхый окуя деп сезебиз. Бул эски стадионду көрүп жүргөнбүз. Болуп көрбөгөндө өзгөрүү бар. Ажообузга камчылык ташышка ыраазыбыз. Ошо акча бөлүп, элдин спорт сүйүүчүлөрдүн көңүлүн алып, стадионду жогорку деңгээлде бүтүрүп бергенине биз алкыш айтабыз. Биз аябай кубанычтабыз. Бул тарыхый окуя болду. Өзгөн районундагы бардык айыл өкмөттөр келди. Мына күйөрмандык кылып атабыз бардыгыбыз. Мындай оюндар башта жакшы болгону эмес эле, стадион начар эле. Мына бүгүн эл бардыгы келип, күйөрмандык кылып атабыз. Иш-чарага Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев катышып, жаңы стадиондун ачылышы менен бардык катышуучуларды куттуктады. Өзгөн шаарынын тургундары жана футбол сүйүүчүлөр, бүгүнкү күн баарыбыз үчүн өзгөчө күн. Өзгөн шаарынын борбордук Зулпукар Ормонов атындагы спорт комплексинин ачылышы бул Өзгөн шаары үчүн гана эмес, өлкөбүз үчүн да чоң кубаныч, жетишкендик жана сыймык. Кыргызстандын спорт тарыхы үчүн дагы бир маанилүү объект ачылып жатат. Бул комплекс спорттун бардык түрлөрүнө арналган борбор болуп, жаштарга жана кесипкөй командаларга өз потенциалын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жаш футболчулар бул жерде машыгып, чыныгы чемпиондорго айланат деп мен терең ишенем.
Futbol boyunca өлкөбүздүн kurama komandalардын, kızlar жана жаштар командаларынын оюндары мындан ары ушул жерде өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул стадиондун курулушуна салым кошкондорго терең урматымды билдирип өткүм келет. Ал эми клубдун даярдыгын дагы да жакшыртуу үчүн жакынкы убакта Шерал айылындагы 5 гектар жер тилкесинде атайын окуу машыгуу базасы курулат. Жаңы стадион өлкө спортуна кызмат кылсын. Бул жерден көптөгөн чемпиондор чыксын. Жаштарыбыз дени сак, эрктүү жана патриот болсун. Жаңы стадионубуз кут болсун. Андан соң Премьер Лиганын 18-чи турунун алкагында Өзгөн командасы менен Ошму оюн таласына чыгышты. Динмухаммед Талайбеков баштаган өзгөндүктөр быйылкы сезондун башкы топ мергени болуп келе жаткан Ричард Ромариога каршы турушту. Эки команда тең кызуу беттешти тартуулап, жыйынтыгында 3 упайды Ошму командасы алып кетти. Бул аренада Өзгөн футболдук командасы Премьер Лиганын алкагындагы беттештерин өткөрөт. Биздин эмоцияны сөз менен жеткирип бере албайбыз. Себеби бул күн биз үчүн көптөн күткөн аябай кубанычтуу күн. Бул бир эле биз эмес, балким бүткүл Өзгөн шаарынын, Өзгөн районунун аябай көптөн күткөн күн. Көрүүчүлөр, күйөрмандар абдан чоң мааниге ээ. Ошондуктан мен ойлойм, бул биздин оюнчулардын дагы көптөн күткөн санасы десем туура болот. Себеби өз үйүндө өзүнүн күйөрмандарынын астында ойноо бул ар бир оюнчу үчүн өзгөчө күч, өзгөчө дем берет. Бул стадион кезектеги өлкөдөгү жаңыланган стадиондордун катарын толуктады. Өзгөн шаарында эми жаңы футбол баракчасы ачылып, чоң жеңиштерге түрткү берет. Бул стадион аймак тургундарына өзгөчө жаш муунга дени сак жашоо образын калыптандырууга зор мүмкүнчүлүк түзүп, алардын спортко болгон кызыгуусун арттырат. Адилет Керимбек уулу, Мукай Жумадилов, Кыргыз Спорт ТВ.